Данектин токойду көрүп жатасызбы? Чырактар өчтү. Тасма башталды. Экран бетинде болгону 2 кол көрүнүп турду. Кичинекей наристенин колун чоң кол кармоого аракет кылып жатты. Анан боектор барган сайын начар көрүнө баштады. Элес булас абалга келген фильмдин бул көрүнүшүнөн соң арт артынан башка көрүнүштөр көрүндү. Биринчи көрүнүштө бир кол тапанча кармап, картайган аялга мээлеп турду. Экинчи көрүнүштө болсо, бир кол тамырына героин сайып жатты. Үчүнчү көрүнүштө болсо, бир кол бомбанын убактысын орнотуп жатты. Төртүнчү көрүнүштө болсо, бир кол экинчи колдон пара алып жатты. Бешинчи көрүнүштө болсо, бир кол кассанын кодун бурмалап жатты. Алтынчы көрүнүштө болсо, бир кол өзүнө сунулган колду түртүп жатты. Жетинчи көрүнүштө болсо, бир кол. Түстөр кайрадан жанданды. Сүрөттөр даана көрүнө баштады. Экран бетинде 2 кол гана турат. Кичинекей колду чоң кол кармоого аракет кылууда. Бардык терс көрүнүштөр, азаптар сунулган колду убагында кармай албаганынан башталды. Ал кичинекей колду убагында кармай албагандар кийин аны издесе да таба алышпайт. Колдор бош калбоосу керек. Кылмыш кылган колдор да бир убакта кичинекей эмес беле? Желимжиттанган колдор да бир учурда наристенин жыпар жытына бөлөнүп, энесинин койнунда уктабады беле? Ушул кандуу колдор да бир учурда сүт жыттанчу эмес беле? Ушул жаман сөз менен баарын тилдеп жаткан ооз бир убакта курсак ачса апа, суусаса суу, араң гана апа, ата дечү эмес беле? Ошол сүйкүмдүү колдорго бүгүн эмне болду? Ал колдорго куралды ким берди? Ал колдорго желимди ким берди? Ал колдорго бычакты ким берди? Ал ооздорго жаман сөз айтууну ким үйрөттү? Ал сунулган колдорду ким кармай албады? Тикендин данеги болбойт. Тикен кароосуз, бош калган бакчада өзүнөн өзү пайда болот.